Сөз мен пышқырмайды да. Сен қорқот да. Ош шаарынын тургуну Альбина Кадырованын 9 жаштагы эгиз балдары ДЦП менен жабыркай тага кошо аутизм синдрому дагы бар. Балдардын көзү жакшы көрбөгөндүктөн мектепке да барбайт, барган сайын абалдары да оорлошууда. Ал эки уулуна өкмөттөн 8.000 сомдон жөлөк пул, багуу үчүн кошумча 6.000 сомдон алат. Бул каражат алардын дары дармегинен ашпайт. Бөлгөн 8.000 акча жетпейт десем деле болот. Себеби аз бардык нерсе кымбат. Мен эле эмес, бардык эле апалар жалп кылып атышат, жетпейт депчи. Кымбатчылык болуп атпайбы? Анан эми нааразы деле эмесмин, ушунчалык шүгүр, но биз памперс кийебиз да, экөө тең памперс кийет. Бир айда бир 6 блок памперс кетет. Блокто болобуз. Анан питаниясы бар, кийим кечеги бар, дары-дармеги бар. Аларга эми жетпейт. Мындай диагнозу бар балдардын көйгөйүн эл өкүлдөрү карап чыкмай болду. Бул багытта атайын депутаттык комиссия да түзүлдү. Ага бирдей эле диагноз менен ооруган балдарга ар кандай жөлөк пул төлөнүп жатканы негиз болгон. Комиссия түзүлдү, курамы менен ойлойм, жакшы бир иш аткарабыз. Себеби дегенде көптөгөн ата-энелер анын балдары карап турат. Мен ойлойм, бул жыйынтыгы жакшы болот. Рахмат колдооңуздарга. Кыргызстан боюнча быйыл 167 балада аутизм, 1000ден ашык балада Даун синдрому бар деп катталган. Мындай диагнозу бар балдардын энелеринин көйгөйү аз өлчөмдөгү жөлөк пул жана кол жетпеген медициналык процедуралар. Атайын күн балдарына арнап борбор ачкан Жылдыз Туратбекова тубаса майыптуулугу менен төрөлгөндөр үчүн мамлекеттин колдоосу жетишсиз деп эсептейт. Биздин күндүзгү борбордун ачканыбыздын себеби тилекке каршы биздин мамлекет тарабынан реабилитация каралган. Бул 6 айда бир реабилитация деп коет. Эми өзүңүз ойлоңуз, бул бала күн саат сайын чоңоет, анан 6 айда бир реабилитация. Бул шаарда жашасаң, сен барып келип реабилитация алышың керек. А региондо жашагандар үчүн булар мен билгенде 20 күнгө ушул баягында жатып туруп анан реабилитация алат да. Бирок ал дагы шаарда регионду караган, общий областтарды караган бир эле реабилитационный центр бар. Алардын дагы местасы аз да, ал өчүткө туруш керек. 6 айда сенин кезегиң келеби, келбеби, ал дагы бир суроо да. Күн балдарын дарлоого өлкөдөгү реабилитациялык борборлор жетишсиз, алар үчүн чегирилген акчаны алууга да документ тапшыруу өзүнчө бир түйшүктү жаратат. Бул илдет менен күрөшүп келе жаткандардын көбү жалгыз бой энелер. Биринчи эле элементарный психологиялык моралдык колдоо жок эч жерден. Анан экинчи маселе, сен эми балаңдын өзгөчөлүгүн и так сен кабыл алышың аябай психологиялык жактан кыйын болуп атканда, мамлекет тарабынан бөлүнгөн жөлөк акча, бул учурда Даун синдромунун диагнозу менен бул 8.000 сом акчада. Ошол акчаны алуу бул өтө чоң көйгөйдү жаратып атат да. Себеби дегенде сен ошол жана мусек деп коебуз го. Сен мусекке барып, балаңдын Даун синдрому экенин аларга далилдеп беришиң керек да. Мындайча айткандачы, сен далилдеп аларга моончолгон кагаздарды топтоп барып алып, далилдеп берсең гана анан алар дагы убакытка чозуп баягы аябай проблема менен чыгарып беришет да. Майып балдарга өкмөттөн 18 жашка чейин 8.000 сом, абалы оор балдарды багуу үчүн 6.300 сом каралган. Анда сырткары 1.200 сомдон патентке акча ажыратылат. Андан тышкары биздин ошол ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелип, бөлөк адамдын багуусуна жана көзөмөлүнө муктаж деген корутундусу бар балдарга аларды баккандыгы үчүн аларды жеке ассистент кызматы киргизилген. Ошо баккан ата-энесине же баккан караган адамына дагы айлык акы төлөнүп берилет. Бул ай сайын 6.268 сомдон төлөнүп берилет. Бул ушундай кызмат алгандар бүгүнкү күндө 500дөн ашуун жарандарыбыз бар. Алардын 320сы ошол биздин 18 жашка чейинки балдар. Расмий статистикага ылайык Кыргызстанда 200.000ден ашуун майып адам жашайт. Анын ичинен 18 жашка чейинки 32.000ден ашуун баланын майыптыгы бар экени белгилүү. Бул жалпы майыптыгы бар адамдардын 16,5%-ын түзөт. Жыл сайын 4000ге жакын бала биринчи жолу майыптык статусун алат. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.